Рамазан сабақтарын улай жаратқан Аллах Таала улуу күндөрдө кылып аткан оразаларды, ибадаттарды, таравих тасбихатын, Кур'андарды кабыл кылсын. Аллах Таала баарыбызга кулак берип, ошол кулак аркылуу Кур'ан угуп атабыз. Ушунусуна жаратканга шүгүр. Мына ошол кереметтүү Кур'анды бизге ортомчу болуп угузуп аткан каракабызындагы Аллах Таала өмүрүнө, ден соолугуна берекесин берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, акыркы жумада биздин Кыргызстанда bir жүрөк жылыта турган, бардыгыбыз bir сыймыктана турган, bir кубана турган окуялар болуп атат. Бул албетте мына ошол өзгөлөргө bir жашоо тартуулоо, ачкалардын курсагын тойгозуу, ооругандардын дары дармегине жардам берүү, өзүн эмес, өзгөнү ойлоо. Hazreti Umar күндөрдүн биринде сахабалар менен туруп, эңсегениңер барбы, кыялданганыңарды айткылачы дейт. Сенин эмне максатың бар, эмне кыялың бар дейт. Сахабалардын бирөөсү Амирул Муминин, менин эңсегеним мына ушул өрөөн толо алтын болсо, күмүш болсо, ушуну Кудай жолунда сарптасам дейт. Экинчи сахабадан сенин кандай эңсегениң, арзуу кылган, максат кылган нерсең бар? Амирул Муминин, ушул өрөөн толо курал жарак болсо, кылыч болсо, ошону алып алып Аллахнын динин коргосом дейт. Амирул Муминин, сиздин кандай эңсегениңиз бар десе, Hazreti Umar, мына ушул өрөөн толо селердей жигиттер болсо садака берем деген, динимди коргоп, жихад кылам деген, динге, ыйманга, исламга өзүн эмес, өзгөнү ойлогон жигиттер болсо мен ошону болушун каалаймын дейт. Анын сыңарындай бүгүн мына биздин коомчулук канчалык бир деңгээлде ыймандын, исламдын, мусулманчылыктын мөмөсүн бере баштады. Эгемендүүлүк алгандыгыбызга мына 35-жүзү болуп аткан болсо, мына ошонон берки устаздардын дааваты, башкасы мына даавачы туугандарыбыздын кылган мээнети, сабактардын натыйжасында өзүбүздү эмес, өзгөлөрдү ойлоого жеткендигибиз, мына ошол пышып жетилгендигибиз, мына акыркы жумадагы болуп аткан окуялар нак даана мына ошонун далили. Мына ошол дарыга муктаж болуп аткан балдарыбызга кээ бирөөлөр $100,000 чейин, 2 миллион сомго чейин акчасын бериптир. Көпчүлүк ошого субханалла деп таң калып атат. Эң таң калыштуусу алардын $100,000 берген эмес. Эң таң калыштуусу мына ошол Эм банкындагы эң акыркы 123 сомун, 138 сомун которуп, таксыр башка акчам жок эле, эң акыркысы ушул деп Эм банкындагы шот 0 болгонун скриншот кылып жөнөтүп койгон дагы балдар бар экен, жаш балдар. Каракабыз азыр кереметтүү Кур'анда аятты окуду. Ва юсируна аля анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде аяттын кыргызчасын азып котором. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде Мадинада пайгамбарыбызга конок келип калат. Пайгамбарыбыз сахабалардын бирөөсүн барып сурачы, Айшанын бөлмөсүндө беркиде алай алым, булай алым, кимисинин үйүндө продукта бар экен, ошонун үйүнө барып коноктойюн дейт. Чабарма чуркап барып сураса, Айшанын бөлмөсүндө дагы продукта жок, булай алыныкыда дагы. Кайтып келип, я Расулалла, эч бир аялыңыздын үйүндө коноктой турган продукта жок экен дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Аллах жана пайгамбардын коногун ким коноктойт дейт. Эч ким унчукпайт. Сахабалардын бирөөсү, я Расулалла, мен коноктоймун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям апар, сен коноктой дейт, алып кетет. Үйгө алып барса, ал сахабанын үйүндө дагы бир эле адам тое турган тамак бар экен. Жанагы сахаба дейт, эптеп бул Аллах жана пайгамбардын коногун тойгозбосок болбойт дейт. Тамакты пышырдагы тамактап кеп дасторконго койгондо чатышып кеткен, мүдүрүлүп кеткен адам болуп, жанагы шамды чыракты жыгытып сал, өчүп калсын, караңгыда көрбөсүн, сен экөөбүз акырын тырыктатып жемиш болуп тура беребиз, бирок жебейбиз, Аллахнын коногу, пайгамбардын коногу жесин, уят болбойлу, пайгамбар ишенip жөнөттү мага дейт. Мына ошентип тырыктап тамак жемиш болуп тура берет, ал конок тамак курсагын тойгозот, болду жатышат, эртең менен багымдатка барат. Багымдатка барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, таксыр, кечинде менин коногумду эмне кылдың дейт. Жанагы сахаба коркуп кетет. Курсагы тойбой калдыбы, башка кылдыбы, пайгамбардын коногуна туура эмес мамиле кылып койдумбу? Аллах Таала мени жемелеп бир аят түшүрүп койдубу дейт. Коркуп, я Расулалла, эмне болду? Колумдан келгенин кылдым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, инналлаха табассама ау фи риваятин дахика. Аллах Таала сенин кылган ишиңе жылмайды дейт. Башка бир риваятта Аллах Таала каткырып күлдү сенин жасаган ишиңе дейт. Эмне үчүн? Анткени бүгүн кечинде сенин кылган амалың үчүн азыр каракабыз окуган ва юсируна аля анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Өздөрүнүн
Özdөрü muhtaç bolup tursa dagı özgölördü üstün koygon, özgölördü birinçige koygondor var deydi. Allah Taala o Muhammed senin ümmetinin sahabaların arasında özü açka bolsa dagı, özü muhtaç bolsa dagı özün emes, özgölördün muhtaçlığın birinci orunga koygondor var deydi. Bugün mana Hudayma şükür keremetli Kur'an'da Allah Taala Muhammedur Resulullah ve lezine ma huaşiddâhu alel kuffar ruhamâhu beynehum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın peygamberi, anı menen birge olgan sahabalar aşiddâhu alel kuffar kapırlarga oroy, katal, derski. Ruhamâhu beynehum biri birine sılık, jumşak deydi. Bugün bizdin qoğumçuluk tek kana bir tilde, başka da bir cuma namazda, taravihte, orozada kana bir musulman ekendigini, dopuk kiygendigini, sakal koygandigini, joluk salıngandigini emes, belkim mına oşol sahabaların ardından baratıp çılığı bir musulmançılıkta bir dalil dedi desek bulat. Bul mına oşol emne en akırkı tıyınına şeyin oşol orup atkan balдар ayıgıp kalsın başka aksın dep 123 somun, 138 somun kotorup başka akşam jok ele taksır bolsa dagı beretilem dep atkandagız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk soğuşunda oş kerek adaşmasam sahabalardan marafon mına oşol akça çoğultadı. Hazreti Umar daim jakşılıkta Abu Bakr menen jarışıp jengilip kalat ele. Bugün mına Abu Bakr'dı jengem dedi. Kapitalının, baylığının ten jarımını ap geldi dagı Allah yolunda sarpta berip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah mına dedi men en köp ap geldim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Umar uyda kançası kaldı dedi. Ya Resulallah sıymıktanıp aytdı. Jarımı kaldı dedi. Ten jarımını ap geldim dedi. Oy maşallah Umar köp ap kepsin dedi. Hazreti Abu Bakr geldi. Abu Bakr senin uyunda kançası kaldı dedi. Senin uyunda baylığının kança bölügü kaldı dedi. Ya Resulallah men uyumda Allah jana peygamber kaldı dedi. Bardığını ap geldim dedi. Bala çakamın rızkısına başkasına Allah Taala kepil dedi. Anın sınarınday bugün kebireler baylığının zeketini berip atkan bolsa, biraz sadakasını berip atkan bolsa, sadaka fitirin berip atkan bolsa, bирок ошол эле учурда кээ биздин студент кыздарыбыз, балдарыбыз башкалар, жана интернетте жүрөт, жанакы бирөөдүн ооруп аткан 5 жашар баласы атасы өзүнө деп алып берген 350 миң сомдук тайды, атаке ушуну береличи биз дагы мага окшоп ооруп аткан бала бар экен деп жанакындай породный тайыны 5 жашар бала койбосун ап келдириптир. Бул мына ошол биздин коомдун бүгүн албетте буга мына ошол себепчи болгон жигиттер бар, уюштуруучулар, жанакы биздин тез кабар Атакул Жалилов агабыз, жанакы Аскаров Тадубай жана башкалар бир себепчи болгон. Бирок алар түн күн көчөгө чыгып жатып алып кыйкырса дагы эл барбайт эле. Эгер 30 жылдан бери, 40 жылдан бери биздеги ыймандын, дааваттын мөмөсү элибиздин жүрөгүндө болбогондо. Ошондуктан мен ойлоймун бул жеңиш тек гана бир уюштуруучулардын, башкалардын жеңиши эмес. Бул мына ошол эмне биздин ыйманга, исламга мечит тола мына ошол устаздардын, дамылалардын кылып аткан мээнетинин мөмөсү, дааватчы туугандарыбыз ар бир эшикти такылдатып чыкты. Мына ошонун мөмөсүн бүгүн көрүп атабыз. Жараткан Аллах Таала иншалла кереметтүү Кур'анда өзү айткандай, өзүн эмес, өзгөлөрдү ойлогондой, жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашаган үммөт кылсын. Бардыгыңыздардын кылып аткан ибадатыңыздар өзгөчө мына ошол муктаждарга берген хайыр садакаңыздарды Аллах Таалам кабыл кылсын.